Саламатсыздарбы балдар. Биздин сабак башталды. Бүгүн биз силер менен кыргыз тил сабагын өтөбүз. Кыргыз тили 1-класс. Сабактын баштоордун астында керектелүү үчүн нерселерди даярдайбыз. Сабагыбыздын темасы ысык көл. Балдар, сабакта биз ысык көл жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты, башкача айтканда сабакта биз бүгүн эмнени билебиз? Жаңы сөздөр менен таанышабыз, алардын маанисин, кыргыз тилде туура жазылышын, айтылышын билебиз. Жана ысык көл жөнүндө көп маалыматтарды алабыз. Жаратылышка кандай мамиле кылуу экенин билебиз. Балдар, китебиңерден ысык көл темасын табабыз. Азаматсыңар. Сабакты биз сөздүк менен иштөө менен баштайбыз. Сөздүк дептериңерге кийинки жаңы сөздөрдү жазабыз жана алардын туура айтылышына маани беребиз. Ысык — горячий, кооз — красивый, жээги — берик, бермети — жемчужина, кумдуу — песчаный. Азаматсыңар. Балдар, биринчи текстти окуйбуз жана текстти дептерге көчүрүп жазабыз. Азаматсыңар. Балдар, ысык көл бул Кыргызстанда эң чоң көл. Жээги кумдуу. Көлдүн суусу абдан жылуу. Көлдүн суусу туздуу. Көлдүн суусу жана абдан пайдалуу, абасы да таза. Жээктин узундугу 688 километр. Ал эми көлдүн тереңдиги 278 метр. Ысык көлдү Кыргызстандын бермети деп да аташат. Ысык көлдүн суусу кышында топуройт. Азаматсыңар балдар, биз силер менен бул текстти окуп, маанисин түшүндүк. Эми ылдый жакта ысык көл кандай деген экинчи көнүгүүнү карайбыз. Балдар, экинчи көнүгүүдө бизде суроолор берилип жатат. Ысык көлдүн суусу кандай? Ал эмне үчүн кышында тоңбойт? Азаматсыңар балдар, ысык көлдүн суусу жылуу жана туздуу. Ысык көлдүн суусу туздуу, ошондуктан ал кышында тоңбойт. Балдар, жаңы сөздөрдү биз кайталайбыз жана үйдөн ысык көлдүн сүрөтүн тартабыз. Биздин сабак бүттү. Саламатта калгыла.